Жаштыгыман телевизордон ушул бокс болуп калса бүт кечен көрүп, кечинде 12-де болот эле, 12-ни күтүп саатта боксту көрүп, ошентип кызыгып, жаштыгыман эле спортко кызыгып жүргөм. Телевизордон бой көрүп калсам, мен дагы ушуларга жака барып, ушундай бокска чыгып, утуп коюп, анан келе атсам деле кыялдарым ушундай эле да. Бир күнү мектепте чоң балдардан таяк жеп калгам. Таяк жеп үйгө атама чуркап келип эле атама айтып, атам мени балдар урду мектепте десем, балам, кыздар атасына айтып келет, сен эркексиң, сен ушинтип жүрсөң дагы калтак жейсиң, дагы таяк жейсиң, сен барып анан көрө тренировка кыл, айтпай деп, анан ошол жүрөгүм ушунчалык катуу тийген. Ошодон кийин анан бокска келип, боксту баштап. Бокста 8 жыл жүрдүм. 5 жыл сборный командада жүрдүм бул жакта. Бокстан чыктым, за граница кичине кыйыныраак болуп калды чындыгында. Мастерди алгандан кийин анан боксту таштап, ММАга өтүп кеттим. Fight Night'та баргам, бойго контракт түзүп коюп, анан жакшы даярданбай калгам. Жакшы даярданбай барып отулуп калгам. Ошо бой жүрөгүмө ушунчалык катуу тийген. Өзүм билем, даяр эмесмин, бойго кирип кетип атам, даяр эмесмин, билем, отказ кылыш деген бул негизи мен отказ деген нерсени билчү эмесмин. Жашоодо анча-мынча нерсеге, ошол бокста болобу, спортто болобу анча-мынча нерсеге отказ кылып кое бериш керек экен. Ошол бой менин жүрөгүмө ушунчалык катуу тийген. Мисалы, бокста только гол менен, кикбокста гол бут, борьбада только күрөш, ММА деген бул бүт жагынан чогулуп келген. Тепсең болот, урсаң болот, көтөрүп чапсаң болот, грэпплинг, болевой тарсаң болот, бүт жагынан бар да ММА. Мушташ учурунда мага байкатпай урган жагат, көрсөтпөй урган жагат. Күтүлбөгөн жерден гол менен урган жагат.